Эфирде Жума Баян аналитикалык программасы, аны мен Каныкей Бозгонов алып барам. Саламатсызбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Кыргызстанда паспорт мафиясы ачыкталды. Эми жасалма документ берүүгө чекит коюлабы? Өлкөдө гепатит жугузгандар көбөйдү. Оору көбүнчө тиш дарылоодон жана сулуулук салондордон жугат. Эгемендүү тарыхыбызда биринчи жолу жогорулаган айлык алган кызматкерлердин кубанычы. Алдыда ушул темаларды кененирээк баяндайбыз, биз менен болуп туруңуз. Кыргызстанда кулачын кенен жайып тамырлашып кеткен паспорт мафиясы тууралуу санариптик өнүктүрүү министри Талатбек Имановдун кайрылуусу коомчулукту дүрбөтүп кызуу талкууга жем таштады. Бул окуя Ош облусунун Өзгөн районунда болгон. Аталган министрликтин атайын комиссиясынын текшерүүсүндө архивдеги паспорттарда жетишсиздик чыккандыктан маселе териштирүү үчүн тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилиптир. Учурда аталган окуя боюнча кылмыш иши козголгон. Прокуратура тармагы мындай тымызын иш менен шугулдангандар аныкталса ири өлчөмдө айып салынып, 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратыларын билдирди. Мыйзамсыз документ жасоо же паспорт мафиясы Кыргызстанда бүгүн эле чыккан маселе эмес. Бул эгемендүүлүк алган жылдардан бери күч алып, анын айынан далай жетекчилер дагы кызматтан кеткен. Бирок бүгүнкү күнгө чейин мындай проблемага чекит коюла элек. Учурда Кыргызстан жасалма паспорт даярдаган фабрикага айланды деген коомдо сындар айтылган. Өкүнүчтүүсү буга тиешелүү мекемелер, кызматкерлер кошо аралашып жасалма документ менен алектенгендерге жардам берип, окшош паспорттарды жасалуусуна мүмкүндүк түзүп жатканында. Ал тургай алар калктын тейлөө борборлорундагы узун кезектердин баарын жасалма уюштурат деген шек бар. Жасалма паспорт боюнча коомдо сенсация жараткан окуя 2016 жылы болгон. Анда Кыргызстандын жасалма паспорттары менен Сауд Аравияга учууга аракет кылган Кытайдын 98 жараны Стамбулдан кармалган. Кытайда жашаган этникалык уйгурлар Стамбулдун Ататүрк аэропортуна Үрүмчүдөн учуп барган. Алар Кипрга билет алып, паспорттук көзөмөл бекетинен көрсөтүп, транзиттик залга өткөн. Ал жерден аларга 4 адамдан турган топ Кыргызстандын жасалма паспорттарын тараткан. Кийин кармалган ар бир адам паспорт үчүн 2,5 миң евро, авиа билет үчүн $300 төлөгөнү аныкталган. Демек, бул жерде чоң акча айланат деген сөз. Акчадан мурда паспорттун кооптуу документке айланышы өлкөнүн коопсуздугу үчүн өтө коркунучтуу маселе. Паспорт мафиясы тууралуу алдыдагы материалда. Паспорт мафиясы боюнча санариптик өнүктүрүү министри Талантбек Имановдун кайрылуусу көпчүлүктү кооптонсо, бир тараптын коомчулуктун талкуусуна жем таштагандай болду. Улуттун коопсуздугуна кооптонуу жараткан жасалма паспортко шектелген топ Ош облусунун Өзгөн районуна барган текшерүүдөн кийин белгилүү болуптур. Тагыраак архивдик документтер текшерүүдө көп сандагы паспорт жетишсиз болуп чыккан. Өзгөн районунун текшергенине барганда өзүбүздүн эмелерибиз комиссиябыз ушу биздин паспорттарыбыз недостача чыкты, именно жана архивде эски паспорттар бар сохранение. Анын өзүнүн положениясы бар, кантип уничтожать этип, кантип инструкциясы бар. Ошону туура колдонбогондун жыйынтыгынан ушундай нерселер болуп келет. Мен корккон көйгөйүм бул бир районду текшердик, да бизде республика боюнча 40 район бар, өзүңөр билгендери. Ошонун баарын азыр бүгүнкү күндө санариптик өнүктүрүү министрлиги өзүнүн комиссиясын түзүп, ошо текшерүүгө иш алып барган атат. Бул кызматка дайындалган 2,5 айдан бери инвентаризация жүргүзүп жатам деген министр калкты тейлөө борборлорундагы узун кезектердин баарын жасалма уюштурулган деп билет. Бул мындай иштер менен алектенген мафиялык топтун кызыкчылыгы. Көйгөй кече же бүгүн жаралган маселе эмес. Көп жылдан бери тамырлашып кеткен көрүнүш. Өзгөндө болгон окуя боюнча УКМК учурда териштирүү иштерин жүргүзүп жатыптыр. Тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн баарын ачыктоодон баш тарткан министр аталган маселе боюнча кылмыш иши козголгондугун билдирди. Бул сырттан же бейтааныш адамдар тарабынан жасалчу жумуш эмес экендиги баарына белгилүү болгондуктан мында паспорт столдогулардын кызыкчылыгы бар. Алар жоголгон же уурдалган паспорттордун сүрөтүн алып салып, калган идентификациялык номер, серия өңдүү маалыматтын баарын жасалма документ менен шугулдангандарга өткөрүп берип, коёндой окшош паспорт жасалуусуна мүмкүндүк түзүшөт. Бул албетте биометрикалык акыркы үлгүдөгү паспортторго тиешелүү эмес, мурунку көк түстөгү жалпы жарандык паспорттор.
Жасалма паспорт боюнча көйгөй 1994-95 жылдардан бери келе жаткан көрүнүш. Ошол жылдардагы паспорттун 100 миңдей жоголуп, дайыны чыкпай кеткен. 3-4 жыл мурун эле Туркияда 98 кыргыз паспорту менен жүргөн чет элдиктер кармалып, баары оригинал документ экендиги айтылган менен дал ошол паспорттордун чыныгы ээлери Кыргызстанда иштеп жашап жүргөн кыргыз атуулдары болушкандыгы аныкталган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурунку кызматкери Артур Медетбеков мындай чуулган окуялардан улам кыргыз паспорту бүгүнкү күндө өтө кооптуу документ болуп калды дейт. Убагында террористтер дагы ушундай паспортты алышкан. Мыйзамдагы уурлар дагы, дүйнөдө жана качып жүргөн адамдар дагы ушул биздин кыргыздын паспортуна алып, бүгүнкү күндө кыргыздын паспорту өзүнчө эле бир чоң жанагы мафияларды, кылмышкерлерди жасап берүүчү же көрсөткүч катары документ болуп калды. Демек, бул мамлекеттин коопсуздугуна дагы, стабилдигине дагы чоң коркунуч келтирет. Маалым болгондой, ай сайын калкты тейлөө борборлору аркылуу жарандарга 50-60 миң паспорт берилсе, жылына бул көрсөткүч 10 эсе көп болот. Санариптик өнүктүрүү министрлиги учурда өздөрүнүн арасындагы паспорт мафияга каршы күрөшүп жаткандыктарын билдиришип, коомчулукта да жасалма документке каршы турууга үндөшүүдө. Албетте бул өлкөнүн коопсуздугуна, стабилдүүлүккө доо кетирүүчү бирден бир жагдай. Жасалма документ менен кылмышкер, террордук уюм же башка тыңчылар үчүн биздин паспорт курал болуп жатабы, Кудай билет. Талдоочулар санариптештирүү министри өзүнүн кызматкерлерине катуу талап коюп, системаны ыкчам тазалоо керек. Ага кошо укук коргоо органдары менен бул багытта тыгыз иштөө зарыл дешет. Мурунку паспорттун үлгүсүндө 30дан ашык коргоочу элементи болсо да жасалмалашып кеткендиктен 5 жылда бир паспорт жаңыртуу сунушталууда. Биздин Кыргызстандын паспорту көп учурда башка жакта жасалып келген. Бирок ушуга байланыштуу балким ар бир 5 жылда паспортту жаңылатып алмаштырыш керек. Бизде ошондой зарылчылык азыр пайда болуп калды. Себеп дегенде Кыргызстандын паспорту көп деген мынабу башка улуттагы же болбосо башка биздин жанан эмес адамдар ошол эле ар кандай кылмышкерлер колдонуп жүрөт. Үчүнчүдөн бүгүнкү күндө буга биздин укук коргоо органдары абдан катуу көңүл буруш керек. Бирок жасалма документ көйгөйү Кыргызстанда бир эле паспорт менен чектелбейт. Буга чейин улуттук коопсуздук кызматы эчендеген жарандардын жасалма дипломун жар салып, мыйзамсыз иштеп келгенин ачыктаган. Ал эми жасалма айдоочулук күбөлүктөрдү колдонуп жүргөндөр да жок эмес. Мыйзамсыз документтин келечеги кооптуу болгондуктан эл өкүлү Дастан Жумабеков министрдин кайрылуусун тынчсыздануу менен кабыл алгандыгын парламенттин трибунасын көтөрдү. Бул маселеге кайдыгер болбоого кесиптештерин үндөгөн депутат ыкчам реакция жасоо зарылдыгын, орчундуу маселе жаралып жаткан болсо тийиштүү комитетке протоколдук тапшырма берилүүсү кажет экендигин билдирди. Улуттун бейпилдигине доо кетирүүсү ыктымал болгон маанилүү документтин жасалмалуулугу күмөн жаратып, анын артынан атайын мафия жеке кызыкчылыгын жогору коюп жатса, күч органдарда бул жаатта кайдыгер болбошу кажет. Андыктан ырас, ошол жараны жашырбай ачыктаган министрге колдоо көрсөтүү менен көйгөйдүн чечилүүсүнө, жасалма паспорт жасагандарга каршы күрөшүүдө көмөктөшүү керек дейт. 100 паспорт сатылганы жатат, кармалды деп дагы чыкты. Ошондуктан бүгүнкү күндө ушул бийлик тараптан эмне иш чаралар болуп атат? Ал министр балким туурасын айткан чыгар. Үйүнү башка жакка жетпей жаткан чыгар, ошонун себебинен чыгып, маалымат каражат булактарынан кайрылуу жасаган чыгар. Эгерде убактыңыз болсо, сиз ушул бизге эмне менен чечилди деген жоопту берсеңиз кат жүзүндө. Болбосо, урматтуу төрага, бул өтө орчундуу маселе. Балким коррупциялык бир элементтер ачылбай жаткан жерди ал министр айтып калды. Ошондуктан тийиштүү комитетке протоколдук тапшырма берсеңиз. Өлкөдө жасалма паспорт берген жасаган топтор менен улуттук коопсуздук кызматы, башкы прокуратура, ички иштер органдары күрөшүп келишет. Өткөн жылдагы жана ушул жылдын 1-кварталындагы статистика тууралуу башкы прокуратура төмөнкүдөй маалыматтарды беришти. 2021 паспортты мыйзамсыз берүү фактысы боюнча жалпысынан 93 сотко чейинки өндүрүш иши катталган. Анын ичинен 56 сотко чейинки өндүрүш иши кыскартылып, 6 иш соттук кароого жиберилип, 29 сотко чейинки өндүрүш иши токтотулган. Азыркы учурда 2 кылмыш иши боюнча тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө. 2022 жылдын 1-кварталына карата ушул эле факт боюнча жалпысынан 12 кылмыш иши козголуп, анын ичинен 3 иш өндүрүштөн кыскартылып, 1 иш соттук кароого жиберилип, 4 иш токтотулуп, азыркы учурда 4 иш боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча кылмыш жаза кодексинин 347-беренесинде көрсөтүлгөн паспорттун мыйзамсыз берүү кылмышын жасагандарга 500дөн 1000 эсептик көрсөткүчтөргө чейин айып салынып, же 5 жылдык мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат. Ал эми паспортту мыйзамсыз даярдоо, сатуу жана пайдалануу фактысы боюнча 1000ден 2000ге чейинки эсептик көрсөткүчтүн көлөмүндө жазана салынат, же 5 жылдан 10 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу каралган. Бирок жасалма документ даярдаган цехтер бир эле паспорт менен алектенбей, айдоочулук күбөлүк менен дипломдорду да жасап жүргөндүгү белгилүү.
Шекер Сатыбалдыева, Мээримбек Жусупбек уулу, Жума Баян. Акыркы жылдары өлкөдө кан аркылуу жугуучу оорулар менен анын ичинде гепатиттин С түрүн жуктуруп алган адамдардын саны кескин көбөйүүдө. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирүүдө. Гепатит дартынын оор түрүнө чалдыккандар учурда 100 000 адамга 1000 адам туура келет. Адистердин айтымында мунун алдын алуу чаралары көрүлбөсө 2040 жылы каза болгондордун саны ВИЧ кургак учуктан 2 эсе өсүп кетүү коркунучу бар. Бул боор оорусунун организмде өтө байкалбаганы кооптондурат. Гепатит көбүнчө тиш дарылоочу клиникалардан, чач тараш жана сулуулук салондорунан жугат. Буга байланыштуу Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан өлкөдөгү бир катар жеке менчик стоматологиялык, косметологиялык же гинекологиялык борборлор текшерүүгө алынууда. Анын жыйынтыгында көптөр коюлган талаптар аткарылбаганы аныкталган. Дагы бир өкүнүчтүү жагдай, мындай кызматтарды, өзгөчө сулуулук багытындагы кызматтарды үй шартында өз алдынча көрсөткөндөр көбөйгөн. Санитардык нормаларга жооп бербеген, лицензиясы жок клиникалардын тагдыры эмне болот? Бул жаатта кандай иштер жүрүүдө? Кийинки материалдан көрүңүз. Бишкек шаарынын тургуну Кубанычбек Абдылдаев 2014 жылдан бери боор оорусу менен жабыркап келет. Алгач илдет жугузганын байкабай жүрө берип, өтүшүп кеткен соң чет өлкөгө барып боорун алмаштырууга туура келген. Кубанычбек мырза бул дартты стоматологиядан тиш дарылатуу маалында жуктуруп алган болушу мүмкүн дейт. Бирок билбейм, мен каяктан жуктурганчы. Мындай ойлонуп көрсөм, мен операция жасаткан эмесмин, кан куйдурган эмесмин. Бир гана жолу ошо 2008 жылы стоматологияга барып тишимди жасатканмын да. Мен күмөн ошондон эле да. Атак мындай далил жок да. Азыр лабораторияда эле жок, каяктан жуктурганын билбейсиң, эч ким билбейт. Кубанычбек Абдылдаев сыяктуу өлкөдө бөйрөгүн, боорун алмаштырган бейтаптар өмүрүнүн аягына чейин иммуносуперсор же алмашкан орган чирип кетпеш үчүн дары-дармектерди күн сайын ичип турууга тийиш. Орган алмаштыргандар жыл сайын көбөйүп, азыр алардын саны Кыргызстанда 600дөн ашты. Бейтаптар муктаж болгон дары-дармектер үчүн бюджеттен атайын каражат бөлүнүп, Саламаттыкты сактоо министрлиги алып берип турган. Бирок акыркы жарым жылдан бери органын алмаштырган бейтаптар дары-дармектер тартыш болуп жатканына даттанышат. Арабызда кредит алгандар бар, квартирада жашагандар бар, аябай кыйын акыбалда жүргөндөр бар да. Мен өзүм деле мына 100 000 сом кредит алдым, ушул дарынын айынан. Мына бизден азыр дарыбыз мына төгөнгөндөн бери аябай көйгөй, өтө чоң көйгөй жаралды да. Элдер анализ тапшыра албай атат. Биз бир анализибиз азыр 2250 сом. Такралимус деген ошону тынбай тапшырып турабыз да. Бир айда 3 жолда тапшырып калышыбыз мүмкүн, 4 жолда тапшырып калышыбыз мүмкүн. Врач кандай айткан болсо, жумасын бир жумадан кийин тапшыр десе, аны биз сөзсүз тапшырышыбыз керек. Ошол нерсени мамлекет өздөрү алып, ошону бизде ошол лаборатория жок. Бүт частныйга барабыз, лабораторияларга. Ошого окшогон көйгөйлөр толтура, биз кайрылдык, Минздравга кайрылсак, биздин колубуздан келбейт, частный дейт. Боорду жабыркаткан гепатиттин оор деген Б жана С түрлөрүнүн 85% байкалбайт, бирок оорулуу адам башкаларга жугузуп жүрө берет. Кыргызстанда курч гепатит менен жабыркагандардын саны азайды, бирок өнөкөт гепатиттен Б, С түрлөрү менен ооругандар арбын. Анткени маникюр, педикюр процедураларында же тиш дарылоо учурунда гепатит жуктуруп алса болорун көп киши биле бербейт. Өткөн жылы 170 адам аталган илдетти ушундай жол менен илештирип алган. Вирустук гепатиттин жалпысынан 5 түрү болсо, учурда коркунуч жаратып жатканы Б, С жана Д түрү. 175 адам ар кандай медициналык кызматкер, ар кандай медициналык процедуралар алган. Тишин жулдурган, гинекологиялык жардам алган, операция болгон, татуаж, пирсинг, хижама алгандар да. Ал эми медициналык эмес мекемелерден үй шартында дагы ушундай процедуралар жүргүзгөн маалыматтарды биз топтодук. Ушу үй шартында дагы эч кандай уруксат, кагаз жок, лицензиясы жок, медициналык билими жок адамдар деле ушундай иш менен алектенип жатат. Анткени бул азыркы күндө өтө проблемалуу болуп жатат.
Саламаттыкты сактоо министрлиги гепатит менен ВИЧ инфекциясынын өсүп жатканына тынчсызданып, жеке клиникаларды текшере баштады. Жыйынтыгы кейиштүү, көбү лицензиясыз жана медициналык талаптарды аткарбастан иштери белгилүү болгон. Мыйзамсыз иштеген стоматологиялык, гинекологиялык же сулуулук салондоруна кайрылган адамдардын ден соолугуна олуттуу коркунуч келүүдө. Бүгүнкү күндө Бишкек шаары боюнча 70 жекеменчик стоматологиялык клиника кеңсе текшерилип, алардын 19-унун медициналык иш жүргүзүүгө уруксаты жок экендиги аныкталган. Ушундай эле көрүнүш Ош облусунда да катталып, 100гө жакын тиш дарылоо клиникаларында рейд жүрүп, стоматологиялык мекемелердин дээрлик тең жарымы талапка жооп бербей турганы аныкталган. Бишкек шаардык номер 6 стоматологиялык борборунун башкы дарыгери Ренат Мавламбай уулу саламаттыкты сактоо министрлиги жеке медициналык борборлордун ишмердигин, санитардык абалын текшерген атайын топ республика боюнча рейд өтүп жатканын айтты. Анын айтымында медициналык кызмат көрсөткөн жекеменчик борбордун көбүндө санитардык эрежелер сакталбай, бир жолку пайдалануучу инструменттерди кайра колдонгон учурлар кездешүүдө. Клиника ачкандар жогорку билимдеги врачтар менен клиниканы ачышат дагы. Бирок фактически орто билимдеги врачтарды жумушка коюп койгонда андай болбойт. Орто билимдеги врачтар үстүңкү кайристе эле анан жогорку билимдеги врачтын көзөмөлүндө иштеш керек да. Алар өздөрү иштейт экен, хирургический манипуляция бизде имплантация дейт, удаление дейт. Ошолорду да жасаган учурлар көп кездешип атат да. Талапка жооп бербегендер арасынан чыгып атат. Аларды биз активировать этип штраф түзгөнүнө штраф түзүп, Бишкек боюнча 300 000 сомго чейин штраф түзүлгөн ошо бир жуманын ичинде. А Ош областы боюнча бир жуманын ичинде 135 000ге жакын сомго жакын штраф түзүлдү да. Эреже боюнча стоматологиялык каражаттар колдонулган соң атайын стерилдөөчү жабдууларда тазалануусу кажет. Алгач колдонулган шаймандар атайын бөлмөдө дезинфекцияланат. Андан соң тазаланган аспаптар жогорку басымда берилген ысык буунун таасири астында стерилизацияланат. Андан тышкары соңку учурларда гепатитти сулуулук салондору аркылуу жугузгандар да арбыды. Косметологиялык клиникаларда медициналык билими жок адамдар эч бир санитардык нормаларды сактабай өздөрү каалагандай ийне сайып, пластикалык операцияларды жасап иштеп жатышыптыр. Саламаттыкты сактоо министрлиги Борбор калаадагы 30дан ашык жекеменчик сулуулук салондорун текшерүү учурунда көптөгөн эреже бузууларды аныкташкан. В ходе проверки выявлено очень много нарушений. Тилекке каршы Бишкектеги көпчүлүк жеке менчик сулуулук салондорунда эч кандай медициналык билими жок адистер иштеп жатыптыр. Бул абдан өкүнүчтүү. Жада калса алар пластикалык операцияларды жасап жүргөнүнө да күбө болдук. Алар санитардык эпидемиологиялык эреже деген эмне экенин да билишпейт экен. Булардын баары мыйзам бузуу болуп саналат. Бизде эстетикалык жана косметологиялык кызмат көрсөтүүнүн ортосундагы чек жок болуп кеткен экен. Ошондуктан сулуулук салондорунда деле ийне сайып пластикалык операциялар жасап, кылмыш жаза кодексинин мыйзамсыз дарылоо иши беренесин бузган фактылар көп болуп жатат. Ушундай жайларга барып жаткан адамдарга да айтар элем, сак болуңуздар. Ар бир кардар колдонуп жаткан каражаттын тазалыгын талап кылуусу кажет. Гепатит тартынын оор түрүнө чалдыккандар учурда 100 000 адамга 1000 адам туура келет. Адистердин айтымында мунун алдын алуу чаралары көрүлбөсө 2040 жылы каза болгондордун саны ВИЧ кургак учуктан 2 эсе өсүп кетүү коркунучу бар. Гепатиттин вирусу оңой менен өлбөйт. Айрым дезинфекциялануучу заттарга туруштук бере алат. Аны дарылоо узак убакытты талап кылат. Ошондуктан ак халатчандар жарандарды өз ден соолугуна кайдыгер карабай, оорунун алдын алууга чакырышат. Албетте, энтералык гепатиттерди өздүк экенин сакташ керек. Дааратканага баргандан кийин тамак ичердин алдында сөзсүз түрдө колду жууш керек. Балдарга да ушул эрежени үйрөтүш керек. Ар кимдин өзүнүн уюму болуш керек. Гепатиттин Б түрү, С түрлөрү менен ооруган адамдарды албетте барган жериңиздерде ар бир адам укуктуу ошо стерилдүү инструменттерди талап кылыш керек да. Медициналык жайларда эми стерилдүү сатылат десек, бут ал эми жанагындай косметолог салондордо, тезлик жасаган салондордо эрежеде сакталбайт. Барганда сөзсүз түрдө сурапсаңыз сиздерден кайрылып кетким келет да, укугу бар. Анткени ар бир адам өзү процедура алып атканда кандай инструментин алып атат, ооруну жуктуруп албаймбы деген кооптонуу менен алыш керек да.
2020 жылы өлкөдө жугуштуу гепатит 4805 адамдан аныкталса, 2019 жылы 6600 кишиден табылган. Дарыгерлер гепатиттин Б түрүнө кабылгандар жүздөп, миңдеп санала тургандыгын айтышып, аны жапыр темдөө жүргүзүү аркылуу алдын алса болорун белгилешет. Статистикалык маалыматтар боюнча дүйнө жүзүндө 170 миллиондой адам өнөкөт гепатит С менен ооруйт. Бейтаптар жыл сайын бул жолду 4 миллионго көбөйүп жүрүп отурат. Бирок оорунун жайылышы бардык өлкөдө бирдей эмес. Ушул айдын башында Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму балдар арасында курч кармаган белгисиз гепатит тарап жатканын билдирди. Дүйнөнүн 10дон ашуун мамлекетинде кайдан чыкканы белгисиз, бирок курч кармаган. Гепатит 170 баладан аныкталып, бир бейтап көз жумган. Уюмдун маалыматында 1 айлык ымыркайдан 16 жашка чейинки балдар ооруга кабылууда. Бейтаптардын 10% боорду алмаштырууга муктаж. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Жума Баян. Узап бараткан аптада өлкөдөгү жагымдуу жаңылык жана коомдогу талкуу бул социалдык тармактын кызматкерлеринин айлыгы тууралуу болду. Анткени 1 апрелден тарта жогорулатылган эмгек акылары колдоруна тийди. Буга бир чети ишенип ишенбей, бир эсе кубанычтары коюнуна батпай тургандар мугалимдер, медицина, маданият жана социалдык кызматкерлер. Анын ичинен өздөрүн дагы, элдин дагы сүйүнткөнү агартуучулар менен маданият ишмерлериники болду көрүнөт. Себеби тоолуу аймактарда иштеген кызматкерлер бүгүн эң көп дегени 50-60 миң сомдон маяна алгандары айтылды. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен апрель айынан тарта аталган тармактын кызматкерлеринин эмгек акысы 50дөн 100%га чейин көбөйтүлгөн. Кыргызстандын эгемендүү тарыхында маянанын дээрлик 3 эсеге көтөрүлүшү биринчи жолу болууда. Өлкөдөгү 309 миң мамлекеттик кызматкердин айлыгын жогорулатуу үчүн ушул жылдын аягына чейин бюджеттен 26 миллиард сом каралган. Аталган 4 тармак коомдун негизин түзүп, өлкөнүн таяныч күчү, жүзү болуп эсептелет. Бирок эгемендүүлүктү алган жылдардан бери дал ушул кесип ээлеринин коомдо кадыр баркы төмөндөп кеткени белгилүү. Көптөр муну алардын социалдык абалынын начардыгы, айлык акынын төмөндүгү менен байланыштырат. Бирок алар минималдуу түрдө каржылангандыгына карабай, өз милдеттерин берилгендик жана абийирдүүлүк менен аткарып келгени белгилүү. Кызматкерлердин кубанычын кийинки материалдан көрүңүз. Эркайым Жаныбек кызы Бишкек шаарындагы номер 5 улуттук компьютердик гимназиясында башталгыч класстардын мугалими. Ал 2017 жылы жогорку окуу жайын бүтүп, дал ушул мектепте эмгек жолун баштаган. Буга чейин 7-8 миң сомдун тегерегинде гана айлык акы алып иштеп келген. Бүгүн ал апрель айынан тарта көбөйтүлгөн маянасын, тактап айтканда 20 миң сомдун тегерегиндеги айлыгын колуна алып кубанып турган учуру. Бул мугалимдер үчүн чоң колдоо, стимул экенин айткан жаш кадр маянасы аз экенин билип туруп эле ушул түйшүктүү кесипти тандап, балалыгындагы кыялын орундатканын айтат. Бул мугалимдик кесипти тандоодон мурун эле айлык аябай аз болоорун билгенбиз. Жумушка кирип жаткан кезде деле аз экенин билип, макул болуп кирип иштегенбиз. Анткени негизи кичинекей кезимден эле ким болосуң десе мугалим болом деп, сочинение жазганда да мугалим болом деп жазчумун. Зарплата ушундай айлык маянасы аз экенин билип эле кирген болчумун. Бул кесипке кирип жатканда дагы өзүмдүн бир туугандарым, ата-энем айлык маянасына карабай кирип иште кызым деп мындай колдоо көрсөтүшкөн да. Жетпей жатса, мисалы алар беришчү, ошентип эле макул болуп иштеп келатчумун. Мындай зарплатага кыйын болуп же жетпей кыйналган күнүм деле болгон жок. Кудайга шүгүр, аз болсо деле берекелүү болчу да айлык. Ошого дагы макул болуп, балдар менен иштешүү бул өз эле керемет да. Ошентип иштеп жүрдүк. Кудайга шүгүр, мына дарак бир жерден көгөрөт дегендей, ошол күндөр деле артта калып, азыр уже жакшы зарплатага жетип, рахмат, жакшы зарплата алып, уже мындай жыйынтыгын көрүп жатабыз азыр. Ушул жылдын 30 мартында министрлер кабинетинен 181 токтому кабыл алынган. Анын негизинде педагогикалык кызматкерлердин айлыгы 80%га жогорулатылды. Бул үчүн мамлекеттик бюджеттен кошумча 16 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнүп, Билим берүү министрлиги эң көп каржыланган мекеме болуп калды. Эмгек акы системасы дагы мурдагыдан өзгөртүлдү. Буга чейин мисалы бардык эле системадагы кызматкерлердин бардык эле ставка менен алчу болгондо садиктер менен мектептерден зарплатасы ошо саатына карата саналчу да. Азыр бардык окладный системага өтүп атат. Окладдык системада болгондо бул баягы айлык маянасын санаганы дагы жеңилдетилди. Бул жерде эми бардыгы так жана анык. Ар бир мугалим ал өзүнүн айлыгын эсептөгөнгө, эсептөөлөрдү жүргүзгөнгө бардыгы мындай оңой болду да.
Мисалы, педучилищени бүтүргөн эмгек стажы жок мугалим мурда колуна 7200 сом алып келсе, 1-апрелден баштап ал 21800 сом ала баштады. Ал эми педагогикалык иш стажы жок бакалавр даражасына ээ мугалим буга чейин 10450 сом алса, эми 25300 сом колуна алды. Ошондой эле эмгек тажрыйбасы көп жылдык жана тоолуу аймактардагы мугалимдердин эң көп айлык акысы 50 000 сомдон ашты. Мындан сырткары STEM, башкача айтканда, так предметтерден сабак бергендерге дагы 20% акы кошулуп бериле баштады. Бирок мугалимдин иш ставкасына чектөөлөр киргизилди. Бул айлыктын көлөмүнө таасир бербейт. 1-сентябрдан баштап чектөөлөр болот да, 1,5 ставкага иштегенге гана уруксат боло турган болуп атат да. Анткени баягы мугалимдин ошо ставкасы 1,5 ставкадан ашпай турган чектөөлөрдү коюп атабыз. Азыркы кезде 1,5 эле ставкага иштейт мугалимдер. Бирок андан кээбиркилер ашып кеткенде 1,75 иштеген да мугалимдер бар. Ошолордун бардыгы 1,5 ставкага түшөт. Эгемендүү тарыхыбызда биринчи жолу эл агартуучулардын айлыгы дээрлик 3 эсеге жогорулап отурат. Мындай кубанычтуу кабарды 4-апрелде өткөн социалдык кызматкерлердин республикалык кеңешмесинде президент Садыр Жапаров расмий жарыялаган. Мындан ары билим берүү системасынан эч нерсе аябайбыз деген мамлекет башчы буга жараша мугалимдерге талаптагы катуу коюуларын эскерткен. Мугалимдердин айлыгына акчабызды мындан ары дагы аябайбыз. Мүмкүнчүлүк болор замат дагы да жогорулатып беребиз. Бирок аларга коюлган талабыбызды дагы мындан ары катуу коебуз. Ушул айдан баштап бардык мектептерде аттестациялоо иштери жүргүзүлөт. Балдарыбызга, келечек муундарга сабакты эң татыктуу, эң акылдуу, эң дасыккандарыбыз окутсун. Өзгөчө математика, так илимдер, компьютер жана чет тил сабактарынан эң жогорку квалификациядагы мугалимдерге муктажбыз. Мен азыркы жаштарга дагы кайрыламын. Мектеп мугалими болуп иштеңиздер. Мындан жогорку ардак да, аброй да башка кесиптерде мындан ары өтө аз болот. Биздин улутубуздун эртеңки ийгилиги азыркы мектептерде гана жарала турганын эсибизден чыгарбашыбыз керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 78 000ден ашык педагогикалык кызматкерлер бар. Соңку учурда коомдо эл агартуучулардын кадыр баркы төмөндөп кеткени белгилүү. Муну көптөр мугалимдерге мамлекет тараптан социалдык колдоону жоктугу, маянанын аздыгы менен байланыштырып келген. Эми азыркыдай шарт алардын беделин көтөрүүгө өбөлгө түзөт дейт айрымдар. Өзүңөр деле көрүп атасыңар, интернет желелеринде, сайттарында аябай жакшы кабарлар чыгып атат, сүйүнгөндөр чыгып атат. Бул деген эмнени берет? Бул дегене акыркы учурдагы мугалимдин кадыр баркы түшүп кетти эле, кайра көтөрүлгөнү, сүйүнгөнүн берип атат. Мугалимдин кадыр баркы кеткенин эң негизги себеби эле алардын зарплатын ылдый болчу, бир чын айтыш керек. Ылдый болчу, коомдун ошо мугалимдерге кылган мамилеси болчу. Эми мына Кудайга шүгүр көтөрүлдү. Эми ошого жараша мугалимдерге талап күчөйт. Ал турган иш. Эми аны мугалимдер деле түшүнүп атат, мектептин мугалимдери, аны жогорку окуу жайларынын мугалимдери түшүнүп атат. Анткени ушунча зарплата алгандан кийин дагы талап күчөш керек экен, билим беришибиз керек экен. 1-апрелден тарта саламаттыкты сактоо кызматкерлеринин дагы айлыгынын базалык оклады 50% көтөрүлдү. Азыр өлкөдө 70 000ден ашуун медицина кызматкери иштейт. Анын ичинен 13 000 жогорку билимдүү дарыгерлер болсо, 33 000 орто билимдүү медайымдар бар. Аталган тармакта акыркы 1 жылдын ичинде айлыгы экинчи жолу жогорулатылды. Буга жыл аягына чейин бюджеттен кошумча 6,5 миллиард сом каралды. 21-жыл март айында биздин дарыгерлердин эң базалык негизги оклады 5 000 болсо, бүгүнкү күндө 11 264 сомго көтөрүлдү. Өзүңүз билгендей, былтыр июльдан баштап базалык оклады 7,5 миң сомго чыккан. Эми ушул 1-апрелде 11 200 сомго чыкты. Ошондо эсептесек, бул деген базалык оклад. Буга да кошумча төлөмдөр бар. Эгерде докторлор бизден категория алса, экинчи, биринчи, жогорку категория алса, буга дагы акча, кошумча акча төлөнөт 50%га чейин. Экинчи категория 10% болсо, биринчи категория 20% и уже жогорку категориясы 50% кошулат. Ошондо дагы 5 000 сом кошулат. Андан тышкары саламаттык сактоо системасында иштеген үчүн стаж боюнча дагы кошумча төлөмдөр бар. 30%га чейин 15 жылдан көбүрөөк иштесе, 30% дагы кошумча төлөт. Бул дагы уже 3,5 миң сом болот.
Мисалга алсак, аймактардагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда 30 жылдан ашык стажы бар дарыгер мурда 17-18 миң сом алса, азыр 25-26 миң сом ала баштады. Ал эми 15 жылга жетпеген стажы бар медайым буга чейин 11 миң сом алса, ушул айда 17-18 миң сом айлык алды. Кенже кызматкерлердики кошумча төлөмдөр менен 10 миңге чыкты. Эгер медиктер зыяндуулугу бар татаал шартта иштесе, ага 25%, тез жардамда иштегендерге 15%, айыл жериндегилерге 10%, тоолуу аймактагыларга дагы 50% кошумча акы бар. Алыскы тоолуу райондордо иштегенде аларга дагы кошумча төлөмдөр бар. Мисалы эң көбүндө эң чоң алай, Чаткал, Нарында ошо иштегенде аларга 50% толук айлык маянасынын үстүнө дагы кошулат. Ошон үчүн орточо айтканда эсептегенде Кыргызстан боюнча эгерде дарыгерлерибиз 15 жыл иштесе, анын орточо айлыгы 23-25 миңге чейин жетет. Үй бүлөлүк дарыгерлер мисалы алыскы зоналарда иштегенде Нарында 43 миң же 47 миңге чейин жетет. Обязательно организованный белгилөө. Өлкө боюнча 3300 үй бүлөлүк дарыгер керек болсо, учурда 2500 гана дарыгер иштеп жатат. Мындан улам алардын айлыгы буга чейин дагы көтөрүлгөн. Борбор калаадагы номер 6 үй бүлөлүк медицина борборунун 1-үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси Гүлнара Барктабасованын 33 жылдык эмгек тажрыйбасы бар. Ал жогорку категориядагы дарыгер. 10 жылдан бери жетекчилик кызматта. Былтыр үй бүлөлүк дарыгерлердин маянасы 50% жогорулаганга чейин анын базалык айлыгы 13-14 миң сом болчу. Бул жолку көтөрүлүү жана кошумча төлөмдөр менен ал бүгүн 30 миң сомдон ашык айлык акыны колуна алып сүйүнүп отурат. Биздик аябай ответственный жумуш, айлык аз болсо деле иштешчү, азыр аябай бардыгы сүйүнүп атышат. Бардыгы эле мындай довольный болуп эле сүйүнүп атышат. Жакшы стимул. Кой иштейли деп анан кээ бир медсестралар айтып атат да, кой иштейли ушунча көтөрүп берип атат. Кой участокко күнүгө баралы деп. Кийинчерээк баягы бизде аябай участковосу да алып салган, анан баарысын алып салды, анан азыр жашоо шарт, заман өзгөрүп кетти. Участковоско бербесе ошондо деле барып атабыз деп көңүлдөрү келбей, айлыгыбыз аз деп айла жок иштеп 10 миң менен 9 миң менен деле айдан айга иштеп карыз болуп, медсестралар кээ бирлер квартирада жашап, ушинтип иштеп келишкен. Ага караганда Кудайга шүгүр дейлик, кой биз эми участокко күнүгө барып туралы деп бири-бири менен сүйлөшүп атышат да. Анан мен угуп ыраазы болуп калдым. Эмгек акысы жогорулап, ал колуна тийип кубанып тургандардын катарында маданият кызматкерлери дагы бар. Бул тармакта жалаң өз ишине берилген фанаттар эмгектен эри белгилүү. Анткени алар өлкөдө эң төмөн айлык алгандардын катарына кирчү. Эми алардын маянасы 50-100%га чейин көбөйүп, орточо айлык 15-18 миң сомдун тегереги болуп, эң көбү 60 миң сомго чейин жетти. Жалпы 25 миңдей маданият кызматкеринин айлыгын көтөрүү үчүн бюджеттен 2 миллиард 100 миллион сом бөлүндү. Буга чейин этабы менен көтөрүлүп келген, 2018 жылы көтөрүлгөн бир канча улуттук статусу бар мекемелердин айлык маянасы 70%га чейин көтөрүлдү. Андан регион жер-жердеги айылдык маданият үй, китепканачылар, театрлар жердеги, андан сырткаркы театрлар баарыныкы 100%га көтөрүлдү. Эң көп эмгек акы бизде бийик тоолуу шарттагы Нарын областындагы бийик тоолуу шартындагы алган эмгек акылар болду. Алардыкы 38 миң сомдон 60 миң сомго чейин болду. Гапаратиев атындагы Улуттук көркөм сүрөт музейинин жетектөөчү илимий кызматкери Мария Жанызакова 1978 жылы эмгек жолун ушул маданий жайда баштаган. Жарыбаган айлык маянага карабай 44 жылдык өмүрүн музейдин ишине арнаган. 2018 жылы алардын айлыгы биринчи жолу 80% жогорулап, көп жылдык тажрыйбасы кошумча төлөмдөр менен 13 миң сомго чейин гана эмгек акы алып келаткан. Эми ал дагы 70%га көбөйдү. Мария апа жашы келип калгандыгына байланыштуу быйыл кызмат ордун бошотуп берейин деп турат. Анткени айлык көбөйсө жаштар келет деген үмүттө. Уже бир 20-га жетет деп сүйүнүп коюп отурабыз өзүбүзчө, чындыгына келгенде. Ошол анан любой киши, любой инсан сүйүнөт экен, акча көбөйдү, зарплатаң артыңда мындай десечи, анан баягы указ чыгып антип меткенден ишенип, биз а дегенде ишенген деле жокпуз. Ишенип анан эми күтүп атабыз, Кудай берсе ушу апрелде чоңураак зарплата алабыз деп. Ошо рахмат ушу чоңдорго ушу чоңойтуп, культуранын адамдарын, культурада мугалимдердикин, медиктердикин чоңойтуп, арасына бизди кошуп, биздикин да чоңойтуп койду. Абдан чоң рахмат ошо биз да кошо ойлоп, зарплатабызды көбөйтүп койгон инсандарга. Эске салсак, 1-апрелден тарта өлкөдө жалпы 309 миңге жакын социалдык тармактын кызматкерлеринин эмгек акысы жогорулады. Ага ушул жылдын 9 айына бюджеттен кошумча 26 миллиард сом бөлүнгөн. Каныкей Бозгунова, Аскар Маратов, НТВ, Жума Баян.
Сиз New TV телеканалында Жума Баян аналитикалык программасын көрдүңүз. Көңүл бурганыңызга рахмат. Саламатта туруңуз.